Assalamu alaikum, hurmatly Desin TV YouTube kanalının görermandары. Sizler menen bloger Bakıt Sulayman. Bugün bizim videonun teması özgöçö. Bul Kaliforniya söğül yılanların bağı turalı olmakçı dostlar. Men hazır bir 5 kilogram Kaliforniya söğül yılanına zakaz kılıp koydum. Jallovattın Barpa ayılında Mırza Karimov Abil göçösü nomur 5'te Abjalil деген kişi var eken. Şol kişiden hazır men 5 kilogram alıp keleyin de otam. Mına bugün şunu dayardadım. Emi bunu dostlar bunu bul göң kadimkeli korodu hazır alıp çıktım. Bunu talkalap durup iki çekesine daha kirpişten koyup toğuktorları çaşpay turgan kılıp. Hazır bul gidette bir tonnaga jeteyin dep kaldı oluş gerek. Anan talkalap şunun içine şol Kaliforniya söğül yılanların koyabız. Eğer sizler dağı balkim ошондой biznes kılabız desenger men nomerlerini dağı aytıp koyayım. 0779 53 39 32 0779 53 39 32 0703 43 40 75 0703 43 40 75 Şul Barpı'nın Taştağ ayılında, Barpa ayıl hökümetinin Taştağ ayılında Mırza Karimov Abil göçösü nomur 5. üydü Abjalil деген kişiden alıp jatamın. Dostlar, anan şunu kanday kılıp көбөйтөбүz. Ошол жөнүндө дагы кеңири көрсөтүp беремин. Ошол бүгүнкү менин кылган жаңылыктарым ушул болду. Ушул короодо ошол жерде көбөйтөйүн деп жатам. Аябай көп изучать эттим муну кандай кылып көбөйтүш керек, кандай кылып багыш керек. Кыскасы ушун үчүн эле мону жакшылап талкалап суу менен эме кылып туруп куртту салып койсок эшикте деле боло берет экен. Ал эми кышында жаап коебуз. Саман менен жана башкалар менен дагы ал учурларга барганда дагы көрсөтөм. Бүгүнкү иштин башы ушул болду. Жаңылыктар. Мына ошол Барпа айыл өкмөтүнөн алып келип жатам достор. Бизде өзү короодо көп көң болот эле. Мурдакылар моундай кылып эле кургатып отунга деп бул былтыркысы, анын мурункусу биякта жатат. Бул күйбөй эле же иштелбей эле азыр муну бул тезектерди илгерки Бакиев айтмакчы эч ким жакпай деле калыптыр, жөн эле турат. Ошондуктан быйыл мен ушундай бир эксперимент бизнес кылайын дедим достор. Жакынкы жаңылыктар ушул. Мына короолордун ичинен ушул жерден чогултуп азыр мен көрсөтөм каяктан алып чыкканымды. Анан бир аз саясат, политикадан дагы сүйлөп коебуз. Бүгүн ОДКБ'нын müdürlörü, башчылары Москва шаарында жолугушуу болду. Ким кандай сөздөр мына азыр караңгыда көрүнбөй атат. Ушул жерде бир 15 кой бар. Азыр жайлоодо бар. Кошуп жүргөнбүз. Жайлоодо эмес, койчуга берип койгонбуз. Ошол 15 койдун ушул кыктарын чогултуп, дагы башка кошуналардан дагы алып келем. Иши кылып ушундай бизнести баштадык. Достор, азыр кичине калды. Бул болсо Балтек. Балтек, видеого түшөсүңбү? Сөз барбы? Не жаңылык? Не настроение жок? Балтек настроениясы жок. Бул Балтек дагы карып калды. Бул болсо Үндүшкөнүн корозу. Бул мунун келинчеги роддомдо. Азыр мен силерге роддомду көрсөтөм достор. Айылда жашоону көрсөтүп коеюн. Мен командировкалап Алматага тияка бияка барып келгиче бул үндүктүн үндүшкәси жубайы ачып чыккан экен 12 жөжөнү. Өздөрүнчө башкача жөжөлөр экен, азыр көрсөтүп коеюн. Баштары ак да. Айылский бизнестер көрсө мынакей роддомдо жүрөт. Мондай баштары ак үндүшкелер экен. Эми бул үндүшкелер аябай назик болушат. Илгери да кылдык эле. Ушу этият кылыш керек да. Келемиштер жеп коюшу мүмкүн, башка кылып коюшу мүмкүн. Азырынча ушул дом малюткада апасы карап турат. Муну сыртка чыгара элекпиз, анткени аябай кошуналардын иттери, мышыктар бар. Ошолор жеп койбосун деп
Azırınça şunday raddomdan çıgelek. Muna şunday dostlar, bugünkü жаңылыктарды ayta kete turgan bolsok, Armeniyanın premier ministri vardı, Lukashenko vardı, vardı. En gözgö esте kala turganı Lukashenko. Emi odukubı deyt. Bundan keyin fake'ler menen jakşı güreşiş kerek dep atpayбы. Emi odukubı ötkөндө Kazakstan'a gelip Kasım-Жомарт Tokayev taktan kulayın dep bir ушундай konflikt болуп атканда gelişip жардам берip ошондой bir jandarmeriyalыk kızmatını ötkörüp ketти эле. Эми бүгүн анысы да аз келгенсип odukubы дейт fake'ler менен дагы күрөшүш керек дейт. Бүгүнкү жаңылыктарды көрсөңүздөр кеңири көрө аласыздар. Андан кийин Kasım-Жомарт Tokayev сүйлөдү. Жанагы Armeniyanın premier ministri açtı, çoguluştu. Andan keyin эле Lukashenko ошентип bir топ сүйлөдү. Бул жерде Kazakistan tarapka dagы огородуна каттуу нерсени ыргытты. Анткени биздин ODKB'дагы кээ бир өнөктөштөрүбүз ODKB'га мүчө мамлекеттердин самолетторун киргизбей, тигиндей мындай NATO'нун таасири деп нааразычылыгын көп айтып, Украинадагы согуш жөнүндө өтө кеңири сүйлөп, колдобой атасыңар кээ бирлериңер. Азырда кеч эмес иш менен доказать эткенге дегендей бир сөздөрдү айтып, кеңири айтып өттү ошолорду. Андан кийин Kasım-Жомарт Tokayev чыгып сүйлөдү. Kasım-Жомарт Tokayev өзү дипломат болуп жүргөн киши, жакшы билесиздер. Ал киши өтө мындай этияттык менен Украина жөнүндө ооз ачкан да жок. Негизги сөздүн борборун Афганистан түштүк ODKB'нын түштүк чектеринин аймагы боюнча сөздөрдү айтты. Ошакты биз коргошубуз керек, буга чоң маани беришибиз керек. Тигиндей мындай дегендей. Могу огороддагы биздики. Муну азыр кирелчи. Кирбей эле койдум, байланып калыптыр. Кыскасы ушул Афган вопросу боюнча сүйлөп, тигиндей мындай деп, анан юбилей менен куттуктап анан бүтүрдү. Андан кийин андан кийин ким сүйлөдү? Андан кийин Кыргызстандыкы сүйлөдү окшойт. Андан кийин Путин өзү сүйлөдү. Путин сүйлөп, биологиялык bir эксперименттерди жүргүзүп атат, дегендей мындай дегендей сөздөрүн айтып, анан Садыр Нуркожоевич Жапаров сүйлөдү. Садыр Нуркожоевич Жапаров болсо аябай катуу даярданып барган окшойт. Менимче мындай кандай десек, профессионал деңгээлде жазылган доклад экен да. Албетте президенттерге жазып беришет. Алар өздөрү жаза албайт андай нерселерди. Кээ бири жазгандары деле бар экен. Путин өзүнүн жазганы окшойт. Баягы кагазын окуп атканда машинка менен басылган эмес, мындай кол менен жазылган нерсени көрсөттү да. Ал эми биздин президент билесиңер, дайыма өзгөчөлөнүп планшетин көтөрө жүрөт. Ошол планшетинен карап туруп баарын кош юбилейи менен куттуктады. Согуштун 77 жылдыгы менен куттуктады, улуу жеңиштин. Биз да ушундай тиги жанагы портреттерди көтөрүп алып көтөргөн жүрүштү эмне деп коет эле, ошондойду өткөрдүк. Тигиндей мындай силер бизге сын көз менен карабай эле койгула. Биз деле баягы булар менен Казакстан менен Кыргызстан улуу ата мекендик согуштун ушул жеңишин өткөрбөйбүз дегендей болуп, анан буга бир топ сөздөр айтылып, ушундай нерселер болду эле да. Анан ошого ошол баатырлардын жүрүшүн биз кылдык. Тигиндей мындай биз согуштун эмесин билебиз, тиги бу дегендей сөздөрдү айтты. Анан ошондой эле негизги Садыр Нуркожоевичтин дагы басымы ошол ODKB'нын эл аралык терроризмге каршы турушун, тиги буларын ошолор жөнүндө айтты. Достор, анан
Tigi Tacikistan İmamali Rahman süylöp tegindey mınday degan jarımına barganda men anı toluk görgön jokmун. Negizинен түшүндүm, эмне жөнүндө. Муну атам эккен гүлдөрдү. Ушинтип айылда эгип, атам аябай гүлдөрдү жакшы көргөн киши. Ушинтип эгип коет. Үй болсо толук бүтпөй турат. Каражат жетпей калды. Мына апам түшүп келе жатат. Апам болсо гүлдөрдү да жакшы көрөт. Bunun экинчи этажын полун бүтүрүп койгом. Лестницасы бүт элек, анан комнаталар бөлүнө элек, үстү бүт элек, кыскасы көп жумуштар бар. Муну билбейм. Буну бүтүрүш үчүн дагы 1 миллион болуш керек болсо керек. Андай 1 миллион менде жок азыр. Ошол достор, кыскасы ОДКБ боюнча ошентип сүйлөшүп атышат. Анан тегиндей мындай айрыкча Лукашенко бул гибриддик бүт бизге каршы көрсөтүп жаткан учурда Орусия менен Белоруссия гана жалгыз калды. Калганыңар анчейин бир колдоо көрсөтпөй турасыңар дегендей тейтти. Биз азыртан өз багытыбызды тактап алышыбыз керек деп. Анан бул ачык бөлүгү болду. Андан кийин жабык өтө турган бөлүгүндө эмне сөздөр болот? Ал жерде балким Путин нормальный жүргүлө, көп эме кыла бербей деп айтабы, же кандай сөздөр болот? Айтып анысы бизге белгисиз. Ачык жагындагы менин ойлорум ошондой болду достор. Мен да шашылып жумуш кылып атып, кулагыма наушник салып алып, биягынан лопатка менен иштеп, тиягынан эме кылып көп нерсеге көңүл бурбай калдым. Ана кичине туура эмес болуп калса сиздерден кечирим сураймын. Менин жөнөкөй гана блогерлик анализим ушундай болду. Саламатта туруңуздар достор. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду. Биогомус жасай турган Калифорния курттарын, Калифорния сөөт жыландарын сатып алам десеңер, ошол Барып айыл өкмөтүндөгү Таштак айылында жашаган Мырзакаримов Авил көчөсү номер 5 экен. Абжалил деген кишиге кайрылсаңыздар болот. Мага окшоп алып келип, анан ушундай бир айылдагы бизнести кылабыз. Сиздер менен ушуну менен кош айтышам. Кийинки эфирден жолукканга чейин.